Саламатсыңарбы балдар. Азыр силер менен 6-класстар үчүн информатика сабагын өтүп баштайбыз. Силер менен мен улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин информатика мугалими Майташева Зина. Бүгүнкү сабактын темасы документтерди оптикалык таанып билүү жана киргизүү программалары. Сабактын максаты сканер менен киргизилген документтер жана OKR программасы жөнүндө түшүнүк алуу, перифериялык түзүлүштөрдү колдонууну жана алар аркылуу киргизилген тексттик документтер менен иштөөсүн, ошондой эле кабыл алынган сүрөттөлүштөрдү таанып билүү программалары менен колдонуусун калыптандыруу, тексттик информациялар менен иштөөдө информациялык коммуникациялык технологиялар менен иштөөсүн өркүндөтүү жана кызыгуусун арттыруу. Буга чейин тексттик редактор менен таанышып, анда биз тексттерди клавиатурадан киргизгенди, редакциялаганды, таблица менен иштегенди, форматтаганды жана башка иш-аракеттерди үйрөндүк. Учурда окуу процессинде жашоодо бардык информацияны клавиатура менен киргизүү бүгүнкү күндүн талабы. Көпчүлүк учурда текстти, статьяны жана башка информацияларды китептен, журналдан киргизүүгө туура келет. Бул учурда эмне кылыш керек? Информациянын бардыгын кайра терип, компьютерге киргизүү көп убакытты талап кылат. Балдар, ойлонгулачы, кайсы түзүлүштүн жардамы менен китептеги же журналдагы тексттик информацияны компьютерге көчүрүп киргизебиз? Ооба, китептеги же журналдагы тексттик информацияларды сканердин жардамы менен көчүрүп компьютерге киргизебиз. Бирок алынган информация кайсы форматта болот? Сканердин жардамы менен текстти сүрөттөлүш түрүндө кабыл алабыз. Башкача айтканда графикалык файл түрүндө. Текстти окуганга, кагазга бастырып чыгарганга болот, бирок редактирлөөгө жана форматтаганга болбойт. Ошондуктан атайын программалардын жардамы менен алынган документтин форматын редактирлөө жана форматтоо үчүн тексттик файлга которушубуз керек. Мындай программалар OKR, Optical Character Recognition деп аталат. Англис тилинен которгондо символдорду оптикалык таанып билүү программасы. Булардын ичинен кеңири тараганы AB Fine Reader программасы. AB Fine Reader сканердин жардамы менен көчүрүлүп, компьютерге киргизилген тексттерди, тексттер үчүн сүрөттөрдү, таблицаларды, макеттерди жана башка документтердеги символдорду таанып билүү үчүн арналган атайын көп функционалдуу программа. Көчүрүлгөн документтер программанын ичинде иштетилип, андан кийин Word текстик редакторуна экспорттолот. AB Fine Reader бул бардык түзүлүштөр менен иштөөгө арналган өтө жөнөкөй программа. Мисалы сканер, камера, телефон жана башкалар. AB Fine Reader документтеги символдорду таанып билүү кызматын жогорку деңгээлде аткарат. Көпчүлүк учурда символдорду дээрлик катасы жок тааныйт. Бул программанын жардамы менен төмөнкү файлдагы документтерди экспорттогонго болот: PDF, Doc, XLS жана HTML. Документти оптикалык таанып билүү системасы китептерди жана документтерди цифралык компьютердик форматка которууда, электрондук библиотекаларды, архивтерди түзүүдө колдонулат. Биринчи сканердин жардамы менен текстти графикалык форматта алабыз. Андан ары документти тексттик форматта алыш үчүн таанып билүү программаларынын жардамы менен текстти таануу, башкача айтканда графикалык сүрөттөлүштөрдүн элементтерин тексттик символдордун удалаштыгына которобуз. Символдорду оптикалык таанып билүү системасы биринчи барактын бетине текстти жайгаштыруунун структурасын аныктап, анан аны областтарга бөлөт: колонкалар, таблицалар, сүрөттөлүштөр жана башкалар. Андан кийин графикалык сүрөттөлүштөрдүн белгиленген фрагменттери өзүнчө символдорго бөлүнөт. Типографиялык сапаттагы сканер менен көчүрүлгөн документтер үчүн таанып билүү растрдык шаблондор менен салыштыруу жолу менен жүргүзүлөт. Мисалы, өтө чоң шрифттер, оңдоолор жана башкалар. Ар бир символдун растрдык сүрөттөлүшү ирети менен оптикалык таанып билүү системасынын эсинде сакталган символдордун растрдык шаблондоруна
коюлат. Балдар, силер сүрөттө көрүп тургандай мына шаблондордун үстүнө тамгалар, символдор коюлуп, эң жакыны тандалып алынат. Начар сапаттагы документтерди оптикалык таанып билүү үчүн символдорду таанып билүүнүн вектордук методу колдонулат. Мисалы, печатный машинада терилген текст, факс жана башкалар. Мында символдорду таанып билүүдө геометриялык примитивдер белгиленип, символдордун вектордук шаблондору менен салыштырылат. Жыйынтыгында бардык геометриялык примитивдердин жыйындысы жана алардын жайгашуусу таанып билүү символдоруна дал келген символ тандалат. Символдорду оптикалык таанып билүү системасы ар бир конкреттүү документтер үчүн тийиштүү символдордун шаблондорунун топтомун түзөт. Ошондуктан көп барактуу документтеги символдорду таанып билүүнүн сапаты жана ылдамдыгы жогорулайт. Айрым учурларда бош бланкаларды толтурууга туура келет. Мисалы, мектептерде ОРТга барганда же олимпиадалар өткөрүлгөндө, налогдун декларациясын толтурууда жана да башка учурларда маалымат бош талааларга кол жазма түрүндө печаттык тамгалар менен жазылат. Андан кийин ал маалыматтар формаларды оптикалык таанып билүү системасы аркылуу таанылып, компьютердин маалыматтар базасына жазылат. 1990-жылы биринчи чөнтөк компьютердин пайда болушу менен катар кол жазмаларды таанып билүү системалары түзүлө баштаган. Бул система чөнтөк компьютердин экранында жазылган текстти атайын ручканын жардамы менен компьютердик тексттик документке өзгөрткөн. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи, символдорду оптикалык таанып билүү программаларынын аткарган кызматы кандай? Экинчи, текстти таанып билүүчү программа кандай аталат? Үчүнчү, адамдын жашоосунда кайсы тармактарда символдорду оптикалык таанып билүү технологиясы колдонулат? Бүгүнкү сабакта абдан пайдалуу маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта болгула. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыктык. Саламатта болгула. Рахмат балдар, көңүл бурганыңарга.